Туугандар, жери 5 сотук болгон, өтө сонун сатылуучу келип эле жашай турган даяр 4 бөлмөлүү үй чыкты. Алуучулар барбы? Сонун үй туугандар, Кудай буйруса биринчи ээси болуп жашайсыздар. Кыла турган жерлери деле жок, кызыл китеби бар, документи так. Үйдүн ичинде байкатасыздарбы, печкасы деле бар. От чагып, ушундай бир үйдү жылытып тамак кылсаңыздар болот. Анан санузел дагы бар экен, домдогудай условияларды кылып койгон. Видеонун аягына чейин сабыр кылып көрүңүздөр. Үйдүн баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. А ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылып турат туугандар. Жүрүңүздөр, эми сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип үй жөнүндө шашылбай кеңири маалымат берейин. Сиздер болсо лайктан басып, дос таныш, тууган урук, группа бүт баардык тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Мен турган жер туугандар бул Баш Булак айылы. Шаар жактан келген болсоңуздар, Баш Булак айылына кирип келе бересиздер. Мектеби, бала бакчасы, айыл өкмөтү бар. Андан өткөнүңүздөрдө мына чоң трассанын сол тарабында самомойканы көрүп аласыздар. Баш Булактын самомойкасы. Ошонун оң капталдагы ушул көчөсүнө кирип, дөң тарапка эмес туугандар. Теп-тегиз эле жол менен 300 метр кирип барсаңыздар, сол тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул жакка түп-түз жүрүп келесиздер туугандар. Даже мына дөң тарапка дагы чыкпайсыздар. Түп-түз жүрүп келгениңиздерде ушул жолдун сол тарабында ушул үй сатка чыгып аткан учуру. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү ушундай, караңыздар. Зыңкыйып, кокоюп, фундаменттери бийик болуп, сонун болуп турат, свет бар. Жүрүңүздөр, эми үйдүн алдына барыңыздар, жакшылап көргөзүп берейин. Чоң трассадан бул жака ашып кетсе 250 метр гана киресиздер. Кааласаңыздар, Баш Булактагы самомойканы билесиздер, ошол тараптан деле машинаңыздар менен мында кирип келсеңиздер болот. Жолдор көп туугандар. Үйдүн жери 5 соток, жери тегиз. Сонун, караңыздар, теп-тегиз болуп турат. Так, бул жакта болсо мына сырт ажатканасы. Мына ол машиналар турат го, ал жер деле көчө. Мына ол мен турган жер деле көчө туугандар. Эки көчөнүн ортосунда Кудай буйруса жашап каласыздар. Караңыздар. Жаңы эле бүткөн. 4 бөлмөдөн турат. Бышкан кирпич, сесмопойс колонна бүт баардыгы орнотулуптур. Жакшы качествода салганмын деди. Фундаменттери дагы бийик эле болуп турат. Көрдүңүздөрбү? Жакшы. Печкасы дагы бар ичинде. Сырт тараптан мор орнотулган. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, бул жерде свет бар, билесиздер. Турат столбалар. Суу маселесине келе турган болсок, бекеринен Баш Булак деп айтылбайт. Мындай айтканда, жерди бир аз эле каздырсаңыздар, булактын суусу чыгат. Азыр бул жерде жашагандардын баары эле таза сууну чыгара алган. Резеткага сайып койсоңуздар эле, шлангыдан 24/7 булактын суусу жакшы напордо чыгып турат туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Жүрүңүздөр, эми үйдүн ишин көргөзөйүн. Кыскасы, суу, свет бар туугандар. Лайктан басып, дос таныш, тууган урук, группа бүт баардык тарапка ушул үйдүн видеосунун ссылкасын жиберип койсоңуздар болот. Алар дагы кирип көрүшсүн. Киргенде ушундай холл плюс кухня. Ремонтун караңыздар. Люстра, лампа баардыгы бар экен. Ылый тарабы ламинат, балдар обой, айнек терезелер пластик. Ал жакта печкасы бар. Мына суунун, канализациянын турбалары, түтүкчөлөрү чыгарылган. Мен оң тараптан баштай берейин. Бул ошондой экинчи бөлмөсү. Спальня кылып койсоңуздар жакшы болчу да, сөйткөндө мына духовкасы бар экен бул жакта. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири туугандар. Жакшы. Так, бул экинчи бөлмөсү. Бул жакты детский кылып койсоңуздар болот, а? И бул жака жүрүп келгенде, бул баарыңыздар билген гостиный, конок бөлмө. Чоң бөлмөлөрдүн бири. Потолоктору натяжной, а? Да, сонун. Лайктан басыңыздар туугандар. Дос таныш, тууган урук, группа бүт баардык тарапка жибериңиздер, алар дагы кирип көрүшсүн. Анан чоң трасса дагы көрүнүп турат. Ошону дагы көргөзүп кой деп ээси суранды. Азыр жакшына көргөзүп берип коеюн трассаны жакындатып. Жүрүңүздөр. Бул жак детский комната болуп атат. Бул жактан көрүнбөй калат окшойт. Бул жак санузел. Полный бүткөн, эми душ, да бир раковина ар жак жак күзгүлөрүн өзүңүздөр орнотуп аласыздар. А так основной иштери, жумуштары бүткөн. Ушундай туугандар. Машиналар өтүп атат, көрүп атасыздарбы? Ал ошол трассасы жакын. Жакшы. Вариант обмен жолдорун сурапмын, ал жагында эсине чалып өзүңүздөр сурап айтып көрөсүздөр. Туугандар, колдон келишинче үй тууралуу маалымат бердим, мына көрдүңүздөр. Сонун, фундаменттери дагы бийик, кирпич, сесмопойс колонна орнотулган, суу түтүкчөлөрү бүт баардыгы даярдалган, крыша жабылган, мына чер дагы бар и морлору дагы чыгарылган.
Жакшы, кыла турган жери жок, келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Жери дагы таза 5 соток чыгат, тептегиз. Эч кандай уклон жери жок. И кызыл китеби дагы бар. Эми Башбулакты барыңыздар, билип калдыңыздар. Шаарга 25 мүнөттө жөн эле кирип барасыздар. Бул айылда мектеп, бала бакча, мечит, магазин, заправка, үйлөкмөт, керек болсо маршруттук каттамдары бар. Шаардын бурч-бурчтарына барып турат. Мына ушул ажатканадагы сатылуучу үйдүкү. Көрдүңүздөр, бул жактагы көчө, бул жактагы көчө. Эки көчөнүн ортосунда. Мындай кошумча кыйтык жерлери дагы бар. Тосуп туруп, көчөдө койсоңуздар болот, карап көрөсүздөр эми. Чөнтөңүздөргө карап ишти кыласыздар. Так, баасы канча дей турган болсоңуздар, $50,000. Анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Эсин номери экранда жазылган. Өзү менен сүйлөшүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик.